Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейджи жана Бишкек кабар YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 10 число 3-ай 2022 жыл. Москва вактысы боюнча саат 11 болду. Москва жергесинен жалпыңыздарга салам айтмакчыбыз. Кезектеги уна сатыкка коюлуп атат. Сиздер көңүл буруп, кунт коюп, угуп, жайлуу жылуу жумшак олтуруңуздар. Мен адаттагыдай машинени бир сере обзор кылып тартайын дагы. Анан бул жакта эсинен экран артында мен сиздерге комментарий алып берем. Бул мен өзүм таанышым эле машинеси. Volkswagen Polo 2018 жылкы. Мына. Машина пробеги 100 канча эле пробег? 115 000 пробег. Мына көрдүңүздөрбү? Өзү мындай видтен эле байкасаңыздар болот. Мындай пружиналар отурбаган. Мындай айтканда өзүнүн жалпак тил менен айтканда машина тикке турат. Мына. Витти келтирип, ветровик коюптур капотко. Көрдүңүздөрбү? Машинанын өзүнүн өңү кара. Мынакей. Мен алгач сыртыны тартайын дагы, сыртында эшикте мына жеринде бир аз эмеси бар экен, мына. Краскалары полностью родной. Ушу жеринде эшикти ачып бергенби? Так, андан сырткары бул жерин өзүм ошо мусорный бакка уруп алдым деди. Бул жагдагы родной краска, мына көрүп турасыздарбы? Машинанын цвети ак экен. Мен ручкасын көрүп кара деп алыптым, кечиресиздер. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушу жерин мен сыйрып коеюн, ушу жерин Нуркейджи сыйрып мындай көргөн эле деп кийин эстеп жүрөсүздөр. Мынакей. Заводской краска. Так, арт жагы да таптаза. Артынан бампери кичине сарапина болуп, бампери алмашкан деди. Азыр эсинен дагы чогуу сурайбыз. Мен эшиктин ручкаларын көрүп, машина кара экен деп сиздерге эметип, машина ак экен. Аппапакай, сонун. Сыртында бир да чийги жок, болгону ошол эки жеринде бычыгы бар экен. Охо, мынакей. Таптаза машина. Так, арткы чехолдору. Фонарик барбы? Мынакей, достор. Арткы чехолдору сонун отуруптур. Кара строчкасы менен бардыгы ордунда. Поликтери. Оны пепсиңди алып коюп болупсуң да. Так. Подлокотниги бар экен. Мынтип өзүм машинени кызыккан адамдар мынтип жакшы кылып айдайчы. Көрдүңүздөр, бар жол приятный экен. Биз нар жагы олтурайлы да, комплектациясы. Кошумча нелери бар, мен сиздерге көрсөтүп берейин. 15 размердеги баллон, темир. Калпактар дагы сонун жарашыптыр. Шиповный, зимний дөңгөлөгү. Жайкы дөңгөлөк барбы? Бар. Жайкы дөңгөлөгү бар экен, достор. Так, алдыңкы айнек көтөргүчтөр бар экен, блокировка. Айнектики, так, багаждыкы. Энди башында биринчи келгенде ушу Polo айдагам арендага. Polo өтө сонун машина. Кондиционер бар. Так, бул жакта корректор фар, фараны выключатель эле. Так, болду. Ушундай эле болот Polo негизи. Автомат коробка. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Потологу да таптаза. Байкадыңыздарбы? Кече бирөө комментарийге жазып койгон экен, бардачогунда дагы бир машина бар деп. Бардачогун да көрөйүлчү, чөтө. Көрүүчүлөр да бир нерсени билбесеңиздер айтпайсыздар сиздерчи. Подстаканник өтө сонун айдаптыр. Мына пробегини азыр моторду жүргүзүп сиздерге катализаторун билип берем. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, пробеги. Өтө сонун не, катализатору ордунда. Пробеги 115 998 км. Так, немесин ачып көрөбүз азыр. Мотор жагына. Ох, эшиги да сонун жабылат кене. Охо, мына. Мотор жагы кандай айдап жүргөн болсо, ошол бойдо турат. Звугун угуп атасыздарбы? Мотор өтө сонун иштейт экен. Так, алдыңкы крыло чечилген эмес, капот чечилген эмес, экрандар чечилген эмес. Так, сол жагы дагы мынакей. Байкадыңыздарбы? Бир да плюс тийбептир. Өтө сонун. 1.6-лар май жейт Polo, алмаштырган кичине жейт да. Жейт. Ооба, булар заводской жейт. 2021 жылкы Polo'лор дагы жейт, достор. Муну баарыңыздар билесиздер.
Так, мотор жағы боюнча бардыгы түшүнүктүү. Арт жагын көрөбүз, багаж жагына. Опа. Өтө сон, мындай резиновый полик бар экен. Бар жогу таптаза. Болгону 115 000 эле пробег. Так, ключ запаска бар ордунда. Биягыга жалп жок. Заводдон кандай чыккан болсо ошондой. Крылосуна алмаштырыптыр. Бул досум экранга түшкөндөн уялып атат, сүйлөгөндөн дагы уялып атат. Мен баасы боюнча айтып өтөйүн, документи боюнча айтып өтөйүн, достор. Баасы боюнча 900 000 сурап атат. 900 000 сурап атат. 2018 1.6 автомат коробка. Пробеги 115 000. Пробеги оригинал, өзү автосалондон алган машина. Бул машинанын историясын мен жакшы билем. Документ жагынан дагы проблема жок бунун. Кааласаңыздар өткөзүп аласыздар. Каалабасаңыздар ошол ИПшниктин атында айыга лицензия менен путевой листке төлөп иштеп айдап жүрө берсеңиздер болот. Мына достор. Калган телефон номерди коюп коебуз. Телефон номерге чалып, байланышып, өзү менен кезигип машинаны по факту көрө бересиздер. Мен сиздерге алымын жетишинче көргөзгөнгө аракет кылдым. Анан достор, дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Акыркы учурда биздин көрүүчүлөрдүн арасынан баягы сфера таксиде иштебегендер өтө көбөйүп атат. Ошон үчүн достор, инелер, агалар, сиздер экран артында туруп, мындай элдин баягы эмесин бузуп атасыздарчы. Манайын, элдин ишке болгон манайын. Андыктан мындай билбей туруп, көрбөй туруп жазбаңыздар, сиздерден суранып өтөбүз көптөн көп. Себеби мына мен өзүм дагы иштеп жүрөм. Мен болгондой тартып, киргизип жүрөм, аракет кылыпчы. Өзү ушул кыргыздарга негедир ушу жакшылык кылсаң дагы бири-бирибизди көрө албайбыз да. Башка улуттун блогерлеринин ушундай видео обзордун ылдый жагын карасаң, бир жакшы сөздөр, өздөрүнүн мындай ой, идея, ой пикирлерин калтырат да. Биздикилер наоборот да, иш болбой атат, анан тигиндей мындай депчи. Ушунубузду токтотмоюнча биз мындай ушинтип талалап жүрө беребиз. Достор, ушинтип талалап жүрө беребиз. Качан биз мындай бир жеңден кол, бир жакадан баш, бир ынтымакка келсек, ошондо мындай ар бирибиздин тапканыбыз да берек болот. Анан бири-бирибизге мындай кичине мээримдүү болуп, ийкимдүү болуп, анан жакшы болот деген ойдомун. Андыктан мен сиздер менен коштошом. Сиздер реклама боюнча кайрылып бериңиздер. Жана кимде кандай жаңылык бар, өз ой пикириңизди ылдыйга калтырыңыз. Бир сыйра лайктан басып коюңуздар. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.